Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Назарыңыздарда жаман абалда жакшы кабар издеген бүгүн 24 маалымат топтому. Аманатты сактоо жаназа маркум боюнча ушул күндөрү мына Москвадагы бир туугандарыбыздан ушундай бир сөздөр айтылып атат. Кээ бир маркумдарыбыз ошол кадимки өзүнүн ажалы менен эч кандай оору себептен эмес өлүп калып, бирок Москвада азырынча бир айга чейин эч кимди сыртка чыгарбай, киргизбей турган мыйзам кабыл алынгандыктан кээ бир туугандар айтып атат, ошону биз Кыргызстанга алып барып көмүшүбүз керек деп. Эгерде Орусиядан чыгарбай турган болсо, бир ай сактап туруп, бир айдан кийин алып барабыз деп атат. Мына ушул таптакыр туура эмес. Орусиянын мыйзамы боюнча моргтордо 7 күнгө чейин гана сактайт экен. Эгерде бир айдан кийин алып кетебиз десе, андаларды өрттөп, анын күлүн банкага салып колуна тапшырып берер экен. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, пайгамбарыбыз алейхиссаламдын сүннөтүн карманам, мен мусулманмын деген адамдар шариаттын өкүмүнө моюн сунуш керек. Дагы Москва жергесиндеги мусулмандардын мазарына апарып коюуга биз макул болушубуз керек. Кыргызстанга алып келип коем деп маркумду ошол жерде сактап калуу, өзү сактабастан дароо алып келе турган учурда деле алып келбестен ошол маркум жаны үзүлгөн жерге коюу шарият боюнча милдет болуп эсептелет. Анан маркумду ары бери көтөрүп жүргөн туура эмес. Бул жерде географиялык карта жердин үстүндө гана, жердин асты бардыгы бирдей жер. Ошондуктан шарият боюнча маркум жаны үзүлгөн жерге коюлуусу кажет, урматтуу бир туугандар. Демек Москвадагы боордоштор, терең көңүл айтабыз. Кудай таалам акыреттерин бейиштен берсин. Жаткан жерин жумшак кылып, жайлуу кылып, топурагын торко кылган болсун. Бирок акыл эсти уккула шариаттын сөзүн угабыз дей турган болсок, анда ошол Москвадагы мусулмандарыбыз бар. Мусулмандардын кабырына маркумдарды көмгүлө, кайсыл жерге көмүлбөйлү, Кудай таалам баарын көрүп билип турат. Жердин баардыгы Кудайга таандык, жердин астында география бөлүнгөн эмес. Ошондой эле урматтуу бир туугандар, эгерде жок маркумду алып кетем деп ошол жерде кыйнап кое турган болсок, маркум жыттанып кеткенге чейин, эти бузулуп кеткенге чейин болсо, айтып кое турган маселе жаназа буйрубай калат. Жаназа окулунбай көмүлө турган болуп калат. Ошондуктан маркумду жанагы тезирээк көмгөнгө аракет кылыш керек, колдон келишинче. Кулак салгыла, уккула. Эгерде биз ошондой бир адам катар урмат-сыйга ээ боло турган болсок, анда ошол өлгөндүн жазасы, сый көмгөн деген сөз бар. Аны дароо көмгөнгө аракет кылышыбыз керек. Куран бардыкча жете берет. Ата мекенге алып келүү сөзсүз түрдө шарт эмес. Эгерде жеңилчилик болсо, макулчулук болсо бир жөн эле. Бирок ушундай убакытта мыйзамга баш ийип, шариятка баш ийип, мына ошол Москванын өзүндөгү мусулмандардын кабырына көмгөнгө урматтуу бир туугандар көңгүлө. Жана айылдагы Кыргызстандагы бир туугандар аларга айткыла дегиле, чет өлкөдө калып калды, талаада калып калды деген сөз болбош керек. Ошентип ким айта турган болсо, динибизге, шариятыбызга каршы сүйлөгөн болот, маркумдарды урматтабаган болуп эсептелет. Ошондуктан келгиле, акыл эске көңгүлө. Айтып атам мына бул жерде, аманатыңарды илим талап кылуу менен сактагыла. Маркумду көмүү аманат, илим талап кылуу эмне? Илим маркумдун жаны үзүлгөн жерге көмүү керек. Маркумду көпкө чейин сактаганга болбойт. Ошол маркум үзүлгөндөн кийин өлгөндүгү аныктала турган болсо, тезирээк ээсине берүү шарт болуп эсептелет. Кудай таалам шерменде кылбасын. Кудай таалам акыл эсибизден адаштырбасын. Тууганыбыз Новосибирскте каза болду, чек ара жабык, сөөгүн ошол жака коюп койсо болобу. Мына кечээ Москвадан ушундай кайрылуу түшүп аткан, ошол жерде маркум болуп кеткен бир тууганыбызды Кыргызстанга алып келебиз, өлүгүн ага чейин сактайбыз деп, бирок сөздү угушуп, итаат кылып, акыл эстүүлүк кылып, мына Москвага күмбөзгө коюшту, мусулмандардын күмбөзүнө, мазарына мен ыраазылык билдирем, өтүп кеткен карындашыбызды Кудай таалам бейиштен орун берсин деп. Ошондой эле Новосибирдеги бир туугандарга дагы ошол жерге койгонго мен айтат элем, осуят берет элем. Жана шариаттын өкүмү мына ошол. Маркумдарды кыйнабаш керек. Өлгөндүн сыйы көмгөн, аны тезирээк көмүш керек. Жердин астында эч кандай география бөлүнүү жок. Анан кээ бирөө жазып комментарий, кап аттиңай өзүнүн жерине коюлбай калды. Өзүнүн жерине коюлса эле ага бейишке кирип кетет деген сөз жер жок, урматтуу бир тууган. Жердин баардыгы Кудайдыкы. Ошон үчүн маркум өлгөн жердин өзүндө койгон бул жакшыраак. Ошого кеткен, жолго кеткен ысырап чыгымдардын баардыгын садака кылып, жетим жесирлерге, бечараларга берсек, өтүп кеткен маркумга көбүрөөк сооп тиет. Ошон үчүн Новосибирдин өзүнөн койгула деп айтар элем. Tanıştığı kaldık, ben iç işler meclisinin Esengu'da ötülü var. Atım Asfat деген Mali. Elçilikte mekemleşlerde orgundur jardan berүү maksatında ыкчам штаб түзүлгөн. Elçi başında. Ошо штабтын орунбасары болот. Штабтын аттан келип атабыз. Урматтуу бир туугандар. Мына көрүп атасыңар, азыр кырдаал мамлекетибизде дүйнөдө абдан оор. Сиздердин 20-сынан кийинен күйгөндөрүңөр бар.
10 күн жатқаныңар бар, 5 күн жатқаныңар бар. Бұл аэропортта мына 3 күнден бері жатасыңар. Тартқан видеоларыңыздың барын көріп отырмыз. Қиналып, мына сіздің осы бұл апалар, қыздар жана темірде жатқанын көріп отырмыз барын, аның барын. Енді не қылдайсыздар, айла жоқ болып отыр. Азыр самолетті жіберіп алып кеткен шешіліп қалса, давно шешіліп мамлекетті алып кететілер. Мамлекетте қырда абдан ор болып отыр, көріп отырсыңар барыңар. Интернет барыңар да бар. Күнден күнге саны өсіп отыр. Обсервацияда қанша киши жатады. Ертең қандай болса білмей тұрмыз, ешкіміз білмейміз. Анан бұл жерде мына мысалы қанша күн жатасыңар, жана темірде. Видеоны тартып Қырғызстанға жөнөтүп жатасыңар, интернеттің барында жөнөтүп. Жардам, мына азыр бізге мына ақпар чалды, сыртқа шығарып қойдық полицияда, келбесіңер болып өтті. Ошол маалыматты угуп, биз штаб менен сүйлөшүп, сыртқа байке мындай да байке. Төрт суткадан бери эмне үчүн посольство иштеп атат? Бир жолу. Мында сотрудниктер келип эмне кылып айтып атат да. Эмне посольствоңор келип туруп мында иштебей атат? Эмне кылып? Ава жолда деди, селебе разрешение алса ава жолу ачык деп. Учурса болот, мүмкүнчүлүк бар. Ошону мен посольство иштесе болот деп атат. Менин атым ким? Йор Али. Али? Али, ошол боюнча мактын жатканыңар бар. Бул аэропортто мына 3 күндөн бери жатасыңар. Тарткан видеолордун барын көрүп атабыз. Кыйналып, мына сиздер ошол бул апалар, кыздар жана темирде жатканын көрүп атабыз барын, анын барын. Эмне кылдайсыздар, айла жок болуп атат. Азыр самолетту жиберип алып кеткен чечилип калса, давно чечилип мамлекетти алып кететилер. Мамлекетте кырда абдан оор болуп атат, көрүп атасыңар барыңар. Интернет барыңар да бар. Күндөн күнгө саны өсүп атат. Обсервацияда канча киши жатат. Ертең кандай болот билбей атабыз, эчкимиз билбейбиз. Анан бул жерде мына мисалы канча күн жатасыңар, жана темирде. Видеону тартып Кыргызстанга жөнөтүп атасыңар, интернеттин барында жөнөтүп. Кыйналып жатканыңарды баардыгыбыз көрүп атабыз. Бирөө жыгагандан же бирөөнүн каалоосу менен жок ошолор жатсын, кыйналсын деп эч ким анткан жок. Просто ушундай шарт болуп атат да өзүңөр көрүп атпайсыңарбы? Мына Новосибирскийде канча киши жатат? Оренбургда границада машиналар менен барып алгандар канча жатат? Новосибирскте тиги транзиттик зонада же сыртка чыга албайт. Ошонун ичинде камалып жаткандар бар. Сыртта тургандардын дагы еще выбору бар. Кетип калган выбору бар. А тигилер чыгайын десе да чыга албайт. Ошол транзиттик зонада жатышат. Мына жардам кылабыз. Жардам. Мына азыр бизге мына акбар чалды, сыртка чыгарып койдук полицияда, келбесиңер болбойт деп. Ошол маал кийин барса мына азыр 3 бусик келди, посольствонун 3 бусиги. Ошого отургузабыз, алып барабыз. Эртеңден баштап тамак ашыңар менен камсыз кылып ошол жерде болуп турасыңар. Эмне үчүн буга ушул күнгө чейин жалган маалымат берип келатсыздар? Эмне үчүн? Эмне конкрет эмне маалымат? Аялдарды кош бойлуу аялдарды алып кетип мынакей медицинский жардам берип атасыздар, алып кетип мынакей. Эмне үчүн жалган бул? Эмне үчүн жалган биринчиден? 3 күн жаттык бияктачы. Өкүлдөр бир өкүл келген жок посольстводон. Болгон акбар байке келип жүрөт. Бирок азыр биз жетим сырап калдык да мынакей. Жергиликтүү ичиндеги сотрудник милициялар айтып атат да, эмне үчүн посольдордон келип силерге бир кандай жардам көрсөтпөйт атат да. Биз мына акбардагы ошол штабта биринчи суроону жооп берип коңузчу, эмне үчүн жалган маалымат берип атат? Ошол суроого жооп берейин деп атам.
эч ким эч жака жалган маалымат берген жок. Жок, мен Бул уже эмеге чыгып кеткен, азаттыкка чейин чыгып кеткен. жооп берейинби? Эч ким жалган маалымат берген жок. Баягы күнтөн мына хостелге алып барып, ошол жерде тамак ашыңар менен камсыз болуп атыңар. Акча төлөгөн жоксуңар, бекер жатып атыңар. Анан ошол жерден уюшуп туруп, биз аэропортко барып жатабыз деп уюшуп чыгып кеттиңер. Эми силерди күчкө сала албайт да эч ким. Кааласаңар аэропортко чыгып кетесиңер. Но азыркы күнү карантин болуп атат Москвада. Самоизоляция. Монда топтошуп чогулган бул ар бирибиздин ден соолугубузга кооптуу. Рисковать этип атабыз. По порядку маалымат берип атпаймынбы? Азыр маалымат берип бүтөйүн. Андан кийин суроо жооп өтөлү. Аэропорттун сотрудниктери силерге эмне деп айтып атат? Кыргызстандан бирөө эмне деп айтып атат? Башка тиги Турциядан же Америкадан ким эмне деп айтып атат? Эч кимге ишенбей, мына биз силерге официально бийлик өкүлү катары келип айтып атабыз. Силерди алып кеткенге бүгүнкү күндө шарт жок. Качан ошол чечилет белгисиз. Силер биякта азыр канча күн жатасыңар? Бүгүн жатсаңар, эртең жатсаңар чечилип кетсе, эртең бир күн чечилет десе. Анда ладно, бир 2 күндө чыдап туруңар, бир күн самолет келет деп айтат бир. Биз эмне, бизге кызык дейсиңер, ушул жерге силерди жаткызып коюп күтүп отурганчы. Аэропорт Шереметьево келип, посольствоңор эмне келбейт деп. Так. Силер кетпей атпайсыңарбы? Биз мына мен келгеним, азыр штаб менен кеңешип сүйлөшүп, бул жерден действительно шарты жокторду биздин ошо штабтын эсебинен ошол жатаканаларга алып барып жаткызабыз. Тамак ашыңар менен камсыз кылабыз. Вот самолет чечилгичекте ошол жерде жатасыңар. Силерди биз азыр кыйнап жүргүлө деп алып кетпейбиз. Калоочулар, кыйналгандар, бул жерде темирде жатпайм же көчөдө калбайм дегендер болсо, мына элчилик, мамлекет Бишкек менен биздин жогорку бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшүп туруп ошондой чечимге келди. Барып азыр бекер жаткызгыла деди. Барып азыр ошол хостелдерге барасыңар да, кийин барсаң мына азыр 3 бусик келди посольстводон. Барабы, барбай өзүнөн турабы. Барам дегендер барбы? Кетем дегендер. Жок. Мен барбайм. Барабыз десеңер, Siz жардам берем десеңиз, келип, бул биздин мекендештер, биздин республиканын жарандар деп сүйлөшүп койсо, бизге эчтеке дебейбиз. Алар өзү айтат, отура бербейт. Добивайтесь кадактагы, просто посольствоға дейсиз. Наоборот, орустар добивайтесь. А силер кыйнап туруп жардам берип атасың, адамдар сүйлөшүп жерде отурган болсок, азыр жатып албайчы. Тезирээк биз утурат деген ойдо биз ниеттебиз. жок, ошол ниетиңерди айтып атпаймынбы? Антсеңер чечилбейт вопрос. Силер азыр бүйтүп атасыңар, бусагар силер бүйтүп атасыңар. Азыр бизди чачыратканда булар анан рейс болбойт деп. Силер бир жерге карасо топтолуп жата бергиле. Но көчөгө эмес, биз силерге бекер жатакана уюштуруп берели. Жок, ичкериге сүйлөштүк. Ичкери боюнча бизди келип жарандарыңар сыртта турат, алып кеткиле деди. Полиция айтты, ичкерге киргизе албайбыз деди. Режим карантина нарушается. Элдер жакын турат. Самоизоляция. Бул жер деген аэропорт билесиңер, бүт вирустун бар ошо аэропорттон жугуп атат. 3 күн мурун эмнеге андай Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.